Урматтуу Токтогул район чиновниктери, мурунку акимдер, мурунку зам акимдер же башка жетекчилик кызматта иштегендер, күчкө салып, кадыр баркка салып, биздин мэриянын кызматкерлерин, же болбосо башка адамдарды кыйнабаңыздарга чакырам жана суранам. Мурунку аким майор Асанкановичтин үйү эшигинин алдында момундай чөп чарлар чыгарылып атыптыр. Бүгүн ушуну чыгарып атканда байланыштуу ушуну текшергенге мага туура келип атат, депутат катары. Сага азыр ким уруксат берди? Ушуга эле жооп берип койчу, бир эле суроо берейин. Азыр сапырылсам эмне болот могу пияздын баардыгы, аке? Учат да, ким тазалайт анын баарын? Кутман таң, урматтуу Токтогул шаарынын мэри. Мынакей таң эртеп ыңгайлуу шарттын балдары иштеп атыптыр. Мына могу мурунку аким майор Асанкановичтин үйү эшигинин алдында момундай чөп чарлар чыгарылып атыптыр. Бүгүн ушуну чыгарып атканда байланыштуу ушуну текшергенге мага туура келип атат, депутат катары. Ушул жердин акчасы төлөндүбү, төлөнгөндөн чыгарылып атабы? Өзүбүз бөлөк канча деген мусорлор турат мына эшиктин алдындагычы, бытовой мусорлор. Ошолорду чыгара албайсак, үйдөгү чабылган чөптөрдү чыгарган бул бир аз аша чапкандык да. Анда ар биринин чөбүн чыгарып, ар биринин үйүн тазалап эле жүрө беребизби? Ошондуктан мына бунун баардыгы акчалар төлөнүш керек. Биз болгону турмуш шарттан чыккан мусорларды чыгарганга ошондой ар бир үй менен келишимдер, ар бир үйдө ошондой кызматтарды көрсөтүш керек да. Анан бир фура, бир КАМАЗ толуп калды ушул, чөпкө эле толуп калды. Бир куб канча сомдон бизде расход кетип атат, 350 сомдон. Ошондуктан монун бүгүн ушул төлөнгөнүн текшерем барып. Тазалык ишканасы кимге заказ түштү, акчасы төлөндүбү, ошондон кийин чыгарылып атабы? Мынакей, урматтуу депутаттар, сиздерге да маалымат. Ушундай иштер болуп атат. Болбосо мына үйдүн эшигинин алдында мусорлар турат. Буларды алып кетпей, чабындуу чөптөрү чыгарып атышат да. Бул туура эмес бул. Биринчи маселе бул. Дагы маселелерди чекесинен көзгө сайып көрсөтүп айтып берем. Мынакей күрөктөрүн берип, ыңгайлуу шарттын кызматкерлери ушундай иштерди кылып жүрүшөт. Үйдүн иштерине кирип кетиптир жада калса. Мына ошондуктан урматтуу мэр, сиздин кылганыңыз молодец, мына кетип атат кызматкерлер. Анан кантип жетишет анан? Парктын айланасы, базардын айланасы, биздин маданий борборлордун айланасы бүт сапсайып атса. Мына могул жерде 2 сотрудник бүттүгүн чөбүн чаап берип, эшиктин алдын. Чөбүн чаап берген аз келгенсиз мусорларын чыгарып, ушунун баардыгы мына бекер кызмат. Анан да жетишпей атат деп коебуз, мынтпай атат деп коебуз да бөлөк шылтоолорду айтып. Мына ар биринин үйүн чаап жүрсөңөр каяктан жетишесиңер? Мына урматтуу депутат, урматтуу эл журт, ушинтип көрүп алыңыздар. Мына эшиктин алдындагы жерлерди ушул жашаган адамдар эле өздөрү чабыш керек. Өздөрү бөлөк бир жерге кургатып, аны азайтып, анан мишокко салып койсо дагы сүйүнөсүң. Ошондуктан бизде мына кызматкерлер саналуу эле, жетишпейт. Базардын айланасы, бөлөк жерлерин баары апсыйган. Биз деген андан башка мына лампочкаларды алмаштырат булар, андан башка суу карат, андан башка мына отургузат, туяларды, карагайларды колдон келишинче. Ошонун баардыгы мына жетишпейт. Ар бир үйдү чыгарганга булар милдеттүү эмес. Ар бир үйдүн ичиндеги эле турмуш тиричиликтен чыккан мусорларды алып кеткенге милдеттүү. Анда капка салып, эрте кылыш керек. Шаарда 4000 абонент бар. Алар мусорларына жетишпейт булар. Ошондой достор. Урматтуу Токтогул район чиновниктери, мурунку акимдер, мурунку зам акимдер же башка жетекчилик кызматта иштегендер, иштеп кеткендер, начальниктер, сиздерден сураныч. Эмкиде мындай күчкө салып, кадыр баркка салып, биздин мэриянын кызматкерлерин же болбосо башка адамдарды кыйнабаңыздарга чакырам жана суранам. Мыйзам алдында баардыгы бирдей. Колуңуздардан келишинче мүмкүнчүлүгүңүздөр деле бар.
сиздер ушундай кызматтарды баардыгын акчасын төлөп эле жашынакай келишим түзөп эле иштерди кылыңыздарчы. Эгерде колуңуздар ооруп же үйүңүздөрдө мындай иштей турган жигиттер жок, же бир билбейм эми майып болсоңуздар да түшүнсөк болот эле. Бирок андай даражаны көргөн деле жокпуз. Ошон үчүн өзүңүздөр чабып эле, өзүңүздөр чыгарып эле турмуш тиричилик жумуштарын кылыңыздар. Эми мурункудай начальник эмессиздер. Андан көрө жардам бериңиздерчи бизге, мына шаардын депутаттарына, мэрияга жардам бериңиздер. Транспорттарды көбөйтүп бериңиздер. Колдон кезде ушундай өздүк салым кылып бериңиздер. Башка инструменттер керек, ошолорго жардам берип алып бериңиздер. Анан эки жагына жетишип турса мен деле каршы эмесмин. Бирок эми өзүңүздөр иштеп кеткенсиздер, баарын билесиздер. Эмне жетишпейт, эмне тартыш, эмнеден муктаж, баарын билесиздер сиздер. Прекрасно билесиздер сиздер. Ошонун баарын карап отуруптур ушундай мамиле кылгансыздарга күйбөгөн жерим күйүп атат да. Ошондуктан менде деле бар андай нерселер. Мен үйүмдө да бар. Үйүмө келип алып жер тептирсем ошол туурабы? Же бөлөк нерселер бар. Ошондой бир билбейм, ушундай мүмкүнчүлүктөн колдонгон ошол туурабы? Туура эмес да. Ошон үчүн чакырам. Жардам бере албайсыздарбы? Жок дегенде мына жолтоо болбоңуздар. Жардам бере албайсыздарбы? Жолтоо болбоңуздар, жок дегендечи. Андан көрө ошол сиздердин жардам бергениңиздер ушул нагрузка кылбаңыздар, жок дегенде. Мына азыр сиздерге ачык айкын ушундай өзүм эртең менен ушуну кармап алдым. Эми буну деле Кудайдын буйругу, жөнүн эле издеп келген жокмун, бул делечи алдыма чыгып калды. Бирок көрдүңүздөрбү? Иш ушинтип жылбайт алдыга. Сиздерге азыр ушу борбордук аянттагы мен сиздерге көргөзөм азыр могул жерде маселелерчи. Ушуларга жетишпей атышат. Мына урматтуу эл журт, сиздерге дайыр ушундай бир ыңгайлуу шарттын иштегени, анан албетте өнүкпөйт өөрөнүбүз. Эмнеси өнүкмөк эле? Мынакей урматтуу Токтогул шаарынын мэри. Мо фонтан эмне болду? Фонтан 2021 жылдагы маселе болуш керек. 2022 жылды биз депутат болуп келгенден бери бул маселени көрө элекмин. Мына качан ишке кирет? Же иштеп атабы, же бул кабыл алындыбы? Бир иштегенин көрө элекмин. Бул жактар кайра чачык. Муну ким өзү аягына чыгарып бүтүрөт? Муну качан бүтөт? Качан ушул жерде жайлата суу акканын көрөбүз. Эми канча деген акча кетти, Мына бир чети баштала элек жатып бул жактары баардыгы мына чирип ийрип кеткен. Караңыздар, бул краскаланган эмес, баардыгы кайра эле ушул трубалар чирип атат да. Муну караңыздар эми. Анан кантип мен ыйлабайм, мэрди алып келип бергиле деген себеби ушул да. Бул жумуштар ким жүргүзөт? Бул жумуштар же отуруп беребизби баары мыш чычкан ойноп? Качан ал келет, качан иштейт деп. Мына дагы отпускага чыгып кетебиз, дагы эз алганы кетип калабыз, Жалал-Абадка футбол ойногону кетип калабыз. Токтотпойлу ушундайларды. Могул жерде эмне деген жумуштар токтоп турат? Акчаларды не, элдин акчасы ушинтип эле коромжол болуп эле кете береби? Же чөбү чабылбайт? Мына, пожалуйста, мына моголар не дейт эми булар? Апсаят бардыгы. Улуу залкарларыбыздын айланасын караңыздар, чөбүн чаап кичине бир иретке келтирсек болот эле да. Анан ар биринин үйүн чаптырып атсак, анан каяктан буларга жетишебиз? Караңызчы, эмне дейт эми могул? Апсаят могул. Фонтаны бүтпөйт, же бияга апсаят. Эмне дейм? Жакшы деле нерсе айткым келип атат эми. Бир ишти кылбайлуу. Караңыздарчы, баары апсаят. Мынакей урматтуу мэр, маселе. Могул жерде знак бар. Мына знакты токтотконго дагы, убактылуу токтогонго дагы болбойт деген знак да бул, белги. Ошого карабастан могул жакта базардын айланасы тыгын. Бул ишкерлерде айып деле жок. Буларга түшүндүрүү иштерин жүргүш керек. Буларга орун таап бериш керек. Шунун баардыгы мэрдин кызматы. Жок дегенде мен айта албайм, сол бетин кылгыла депчи. Оң бетине жок дегенде машина койдурбаш керек да, элдер да жүрүш керек да. Көрдүңүзбү, башынан аягына чейин, ким сизде ыйгарым укугуңуз бар, урматтуу мэр. Бир гаишникти алыңыз, эртеден кечки ушул жерге сураныңыз, начальник роуддан сураныңыз, коюп бериңиз деп. Аким деле комиссия түзүп атат, иштебейсиздерби ушуну? Эмне ыйгарым укугуңуздар бар, айлыкты алып атасыздар. Маселени кылып берип атабыз. Жок дегенде могу катарын, бул катарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп,
Койбоңуз деп суранбайсызбы? Бир сотрудник алда жерде эз алып эле жатат, сотрудниктерибиздин баардыгы. Иштетпейсизби бирөөсүн? Же кол менен көргөзүп берейинби сотрудниктерин кимиз эз алып атат? Мына айтып атам го, чабал болсо кетиш керек. Иштей албайсызбы? Кетиш керек. Өз каалооңуз менен арызыңызды жазып эле кетиш керек. Алда жерде качан аким мени бекитет деп отура бербейчи. Мыйзамсыз сиздин бүгүнкү иштегениңиз. Айлык маянаны бекер эле алып атасыз. Айлык маянаңыз боюнча дагы эгерде ушундай жарал өрө турган болсо мен айлык маянаңызды талашам. Коюп коюңуз, ал айлык маяна элдики ал. Сиздин азыр ыйгарым укугуңуз бүткөн. Кетишиңиз керексиз. Же иштеңиз анда. Же иштеңиз могуларга отурбай. Мына. Могул жака ушундай эле белгилер койдуруп, мына мындай темп менен билбейм 10 жылда биз Шанхай болуп калабыз го, Шанхай, Индия болуп калабыз, Индия. Жакта эле калат. Бир катарына токтотпой, бир катарына койдуруп, мындай иретке келтирсек болот да. Бир жактарына атайын токтоочу парковкаларды уюштуруп иштеш керек. Иштейт эле сура бербейм. Бүгүнкү күндө бул жерге турганга ким уруксат берди? Ия. Эч ким уруксат берген жок, а? Могул жер тура эмес, белгиде турасың да алып койгонго мүмкүн ба сенде же? Мүмкүн эмеспи? Негизи алып койгонго мүмкүнбү? Алып кое аласыңбы кичпейилдикке? Кечке малбы? Эртең койбогонго мүмкүнчүлүгүң барбы? Ошентпейсиңби? Болбосо азыр гаишник келип, мындай сени жөн эле штрафовать этип коет да. Ошончу неме суранчы. Анан кийин мэрия келсең, сага местаны караштырабыз. Кайсыл жер ыңгайлуу? Сен өзүң дагы место таап келчи, могу жер ыңгайлуу. Деп? Мынакей, урматтуу мэр. Түшкө чейинки абал, анан түштөн кийинки абал. Мынакей. Бүттүгү тыгын жаралып. Жалпы эми элдердин регулировка кылыш керек да. Кыймылдалбай, бир-бирин бутуна илинип, мына кыйналыш окат. Турабызбы пробкада? Бишкектикинен айырмасы жок. Мынакей, пожалуйста. Мынакей, пожалуйста. Тургандарын көрдүңүзбү? Бияқта ун сатып атат. Мындай машиналар. Мына бир таман жол эле калды, бир таман жакында. Адамдар база өтө албай калбасак болду. Мына токтотчу, ушул жерде токтотчу. Бул жерде кадимгидей жүктөп атышат. Нарагында ун сатып атат. Мынакей. Пожалуйста, сиздерге. Мынакей, окат болуп атат. Ушундай окат менен бирок ирет да керек да. Бөлөк адамдар бар. Базарга келбей жөн эле өтүп кетип аткан адамдар бар. Мына бул жерде кадимгидей ун сатылып атат. Assalomu alaykum akam, ne to'xtab turasiz bu yoqda? Ya. Жүктөп атасызбы? Ачып алгансыз го бардыгын. На, пожалуйста. Un сатылып атат, un. Мына бул жерде кадимгидей эле ачып алып, un сатылып атат. Мына тыгын. Bunun баарын жөнгө сала турган аткаруу бийлиги мэр. Мэр болсо футбол ойноп жүрөт. А бун кантип анан ишке ашырабыз? Ким ишке ашырат? Суроодо ким кылат ушунун баарын? Башыңар менен жооп бересиңер да. Мынакей. Калагандай. Барды калагандай эшек жайлоо. Черноткач көчөсү. Биздин борбордук базарыбыздын оозу. Ушинтип таштандыларды таштап коюштур. Буну эми эртең менен байкайбыз. Сиз бул жакта кароолчусузбу?
Bu musurdu kim taштап кетти? Базарда отургандар бу ким чыгарат эми буну? Мусор алып кетеби? Келишим түзүлдү эле мусоркана менен. Муниципалдык ишкана менен. Эми азыр сапырылсам эмне болот могу пияздын бардыгы, аке? Учат да, ким тазалайт анын баарын? Иә. Жок, ким буну кайсыл соодагер таштады ошондо? Сиз ушуга запрет коюп койбойсузбу жок дегенде могу базар не кара болчусу катары. Бу азыр шамал болсо бүт чачылат да могу пияздын бардыгы. Сиз кимдикин кайтарып бересиз? Кайсы базар нээси ким? Базарком ким ошол? Кимдики? Жошо кимдики? Жо бирөөнүн ээси бирөө бар да, жо мэрияныкыдан да бул. Ээси жокпу ошондо бул? Эч ээси жок. Сиз кимден акча аласыз анда? Өзүңүз чогултуп аласызбы? Канча местадан чогултуп аласыз акча? 86 местаданбы? Жарайт. Мындан мурун сизди ким жумушка орноштурду эле? Сиз жумушка өзүңүз эле орношолдуңуз беле? Базарком жок. Жеке ишкерлер өздөрү ушундай таштандыларды таштабаса, же болбосо атайын ушундай үйкөктөргө ташташса, же болбосо дагы башка бир мэрия менен биргеликте ынтымакташып иштешсе, мына пияздардын баарын таштап коюптур. Ошон үчүн айтып атпайлы биз, стихийный торговля болбойт деп. Ушунун баардыгы иретсиздик, башаламандык. Мына өзүңүздөргө ошондой, пожалуйста, чачынды жерлерде ушинтип жашай беребиз.